Балаңызды тынч отурсун деп колуна бул телефонду карматып коебуз. Бирок бул телефондун ичинде кандай гана бир зыяндар бар экендигин биз ал нерсеге ой жүгүртпөйбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Эгер сиз балаңызды телефондун зыяндуу жагынан, зыяндуу оюндардан, азарттык оюндардан куткарууну кааласаңыз, бирок куткара албай жүргөн болсоңуз, анда сиз бул видеону аягына чейин көрүңүз. Бул зикирди көбүрөөк айтыңыз. Ал зикир La havla ve la kuvvete illa billah. Бул зикирдин мааниси күнөө иштерден, жаман иштерден тыйылуу, жаман иштерден алыс болуу жана жакшы, сооптуу иштерди аткарыштык Аллахтын жардамы менен гана болот деген сөз. Эми ошол биз балабызды зыяндуу нерселерден куткарыш үчүн Аллахтан гана жардам сурашыбыз зарыл. Биздин күчүбүз жетпейт ал нерсеге. Алладан гана бир жардам сурасак, Аллах Таала аны бизге жардам берип куткарат. Бул зикирди күнүнө эртең менен 100 жолу, кечинде 100 жолу айтып, ал 100 жолу айтып бүткөндөн кийин Аллах Таалага дуа кылып, ушул жаман зыяндуу нерселерден баламды куткар, жана пайдалуу иш жасаганга өзүң жардам бер деп Аллага дуа кылып, ыхлас менен чын жүрөктөн ишенген абалда айта турган болсоңуз, 2 айга жетпеген убакытта өтө чоң бир өзгөрүүлөрдү көрөсүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сахабалардан бири келип, Я Расулаллах, Алланын элчиси, менин баламды душмандар курчоого алып, туткунга алып кетишти. Жана алар менден ушундай бир кочойгон бир өлчөмдөгү бир суммадагы бир байлыкты сурап атышат баламдын ордуна. Мен аларга ал байлыкты табып бериштиги үчүн байлыкты табып бериштиги эмес, күнүмдүк тамагымды араң таап жүргөн адаммын. Эмне кылышым керек дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, ушул ла хаула ва ла куввата илля биллахти аялың өкөн көп айт дейт. Ал сахаба сүйүнгөн бойдон үйүнө барып, аял өкө көп айткандан кийин, ошондой бир көз ачып жумганчалык убакытта, же болбосо ушундай бир кайсы бир кыска бир убакытта, ал баласы эмне кылып, ошол душмандардын колунан кутулуп, жана ошондой эле душмандар айдап бараткан олжолорду дагы алып келип, үйүнө алып келип, көз ачып жумган убакытта байып кетишет. Эми бул зикирди сиз дагы жашооңузда пайдаланып Аллага дуа кылсаңыз, иншалла ошондой бир зыяндуу нерселерден кутуласыз. Комментарий жазып, лайк басып, видеону бөлүшүп коюуну унутпайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.